Кыргызстарды, жалпы кыргыз калкын, мусулман деп туугандарым, сиздерге кайрылуу кылуумдун себеби жолдошум Сооронкулов Айтбек Талас областынын Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну 2020 жылдан бери өнөкөт бөйрөк оорусу менен катуу жабыркап, жумасына 3 жолу гемодиализ процедурасын алууда. Диагнозу нефропатия, гипертониялык формасы менен катуу жабыркап келет. Учурда бир бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болуп жатабыз. Бул оору менен чет элдик клиникалар менен байланышканыбызда көп суммадагы каражат керек экендигин билдик. Ошол себептен сиздерди кайдыгер карабайт деп сиздерден жардам сурап кайрылуудабыз. Жолдошева Гулина, бул бета-гемодиализ центринин врачы болом, врач-нефролог. Биздин центрде азыркы учурда 70ге жакын пациент диализ алышат. Диализ алганда алар жумасына 3 жолу алыш керек, через день келишет. Келишип, бул жерде 4 саат тазаланып, анан кетип турушат. Если келбей турган болсо, алар кыйналып калышы мүмкүн. Минимум 12 саат жумасына келип тазаланып туруш керек. Эмне үчүн мынчалык көп пациенттер дегенде биринчи симптомдор болгондо биздин больнойлор кайрылышпайт да, элес алышпайт, баш ооруйт, алуу жок болот, сушу мүмкүн, ашказан ооруду же ашказанына суу өттү деп суроо беришет да, давлениясы көтөрүшөт. Боюнча азыркы биздин пациенттердин если көрсөк 50% сахарный диабеттин осложнениясы болсо, 50% бул гломерулонефрит да. Гломерулонефрит көбүнчө жаштарда кездешет. Жаштарыбыз эмне ушул убагында кайрылбаган үчүн ушундай диализдин стадияга жетип барат да. Если ушундай башыңар ооруп, балыңар кетип, зарада өзгөрүүлөр болсо, белок чыгып, же эритроцит чыгып, келип консультация алсаңар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкын, мусулман деп туугандар. Сиздерге бүгүн кайрылып отурганыбыздын себеби бир тууганым Сооронкулов Айтбек Нурдинович 1984 туулган, Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну. 2020 жылдан бери 2 бөйрөгүнөн жабыркап диализ алып келүүдөбүз. Диагнозу хронический гломерулонефрит, гипертонический формасы. Азыркы учурда ушул бир бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болуп жатабыз. Чет өлкөлүк клиникалар менен байланышканыбызда көп суммадагы акча керектелери билинди. Жарым суммасын өзүбүз топтоп койдук, Кудай буйруса. Анан сиздерден жардам сурайбыз. Бир тууганымдын ден соолугу үчүн кыз элим кайрымдуулук кылып бир тууганыма колуңуздардан келген жардамыңыздарды берүүңүздөрдү суранабыз. Аллахым сиздер берген жардамыңыздарды эки эселеп кайраган болсун. Бардыгыңыздарга алдын ала ыраазычылык билдирем. Бекем ден соолук каалайм баарыңыздарга. Эч убакта эч кимге сиздер оорубаңыздар.